Алыкбек Мусинович, урматтуу машыгуунун катышчылары, Кыргыз Республикасынын жарандык коргоосун даярдоо планынын алкагында жогорку белгиленип кеткендей 22-24 октябрь күндөрү Бишкек шаарынын аймагында республикалык командалык штабтык машыгуусу өткөрүлөт. Бул машыгуу өзгөчө кырдаалда жарандык коргоону органдарынын ыкчам жана туура аракет кылуу жөндөмүн жогорултууга, ошондой эле кырсыктын жабыркагандарды эвакуациялоо, жайгаштыруу жана камсыздоону уюштурууга багытталган. Бишкек шаарынын мэриясы өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте кырсыктардын алдын алуу боюнча иштерди туруктуу негизинде жүргүзүп келет. Мисалы, суу ташкынын алдын алуу максатында Аламүдүн жана Аларча дарыянын нуктары тазаланып, 2024-жылы 25-жылдын башын ушуга багыттадык элек 100 000 тоннадан ашык таштанды чыгарылды. Манкажар коктусунда жайгашкан 2 сел кармоочу каналдагы механикалык жол менен тазаланып, 1615 куб метр жумуш аткарылды. Бул иштердин баары биргелешкен аракетибиздин жыйынтыгы. Бүгүн өткөрүлүп жаткан республикалык команда штабтык машыгууга шаардык жарандык коргоонун кызматтарынын башчылары, мекеме ишканалардын жетекчилери жана муниципалдык администрациялардын башчылары катышып жатасыңыздар. Бардыңыздар машыгууга жигердүү катышып, коюлган тапшырмаларды өз убагында жана жоопкерчилик менен аткарууну талап кылам.